Туугандар, жалпыңыздарга Бишкек шаарынан салам айтабыз. Бүгүн буюрса 20 число 12 ай 2023 жыл. Бишкекте аябай пробка. Көрүп атасыздар, себеби акыркы 2 жылда Бишкектеги машинелердин саны аябай көбөйүп кетти. Өзүңүздөр деле Бишкек шаарында ары бери жүргөндө байкасаңыздар керек. Бүгүн буюрса бизде Выгрузка Кореядан машинелерибиз келиптир. Ошолорду азыр барып көрүп, машинелердин документтерин брокерлерден алып, ээлерине тапшырабыз. Бизден алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Буюрса Кореядан заказ кылуучулар болсо, байланышка чыга берсеңиздер болот. Видеону аягына чейин көрүп туруңуздар, кандай машинелер келди, канча сомго турду, анын баарын мен сиздерге по факту мындай видео жүзүндө көрсөтөм, машиненин расходуну. Анан Кыргызстандагы баасына өзүңүздөр салыштырып ала бересиздер. Анан албетте арзан түшөт. Арзан түшсүн, арзан алсын деп ушундай кызматты кылып атабыз. Корея жана Дубай эки жактан тең алдырып бергенге мүмкүнчүлүк бар азыркы убакта. Эгерде сиздер дагы ушул базардан $2000, $3000 чейин арзан алгыңыздар келип аткан болсо, WhatsApp номерге байланышка чыга берсеңиздер болот. Бизде азыр 2 санаттан юрайс келген, 2020-2018. Азыр барып ошону сиздерге по факту көрсөтөбүз. Алейкум ассалам. Саламатсызбы? Дубайдан келгенде мен колдон карап коеюн. Кичиңиздерни. Кайда тартып неме жек. Өмүрбек деген бай экебиз. Кече келди машина. Машиналар кече келди, бирок ээлери чыкпай атты кечечи. Ээлери жок. Чалган бекен? Мен билбесем, сен атың деле жок айырда, бирок Жок, ошо заказга болду. Бир эси бар экен. Анан бир эсин ача койбуз. Түшүрө койду. Анан бүгүн келди 4-төө. Түшүрдүк. Экөө жок да, ошо эки калды. Барып карап койсуң, көрүп койсуңар машинаны? Машинаны көрүп коелу, анан документтерини тактар кесе бар жогун дайындап айтып. 2018 эки объем полностью заводской газ. Бар жогу целый. Өткөндө Ильич байкен ушундай бир санатасы потологу контейнерде бир аз басылып калган крышасы. Ошондо жасатып бердик. Эми жасатканда бул жерде чогуу иш кылып аткандан кийин мен, Кореядагы балдар, анан Ильич байке салган адам. Үчөөбүз ортодо эме кылдык. Где-то бир 12.000-13.000 тегереги расходу бар болчу. Ошону ортодо кылдык. Башка эч ким төлөп бербесе керек. Ким заказ кылып көрдү, туугандар, комментарийге жазып коюңуздар. Если сиздерде заказ кылып машинеңиздер кичине повреждение болуп калган болсо, ошол алдырып берген балдар же нарактан салып берген балдар төлөп бердиби, ким билет. Эгер ошондой ситуация болуп калган болсо, жазып коюңуздарчы, төлөдү же төлөп бербеди деп. Мен практикамда бизде мындай пополам кылабыз. Мен бар бул жерде, Кореядагы балдар, анан заказ кылып салдырган адам. Ошо үчөө. Бул наркы 20 наркы окшойт, а? Ачайлы. Буну азыр ошо Канай деген врачка келет. Так. 18 экен бул. 18, точно ошол Ильич байкеники. Стикеринде 18. Бул жерде полный электропакет машина. Ички салон боюнча бисмиллахиррахманиррахим. Комплектация простой бул жерде. Полный электропакет, мультироль, домкратный сиденье. Так, жарым бак газы менен экен. Монитор жок, кондиционер бар, печка и автомат коробка. Ичинде бир запас ключу бар экен. Мотору четкий оталат. В общем, машиненин состояниясы. Эми кандай болбосун, бир катар химчистка керек. Арт жак боюнча дагы. Артында чехолу бар экен. Так, ушул машина где-то канча калынды эсимде да калбады да. Бир 40 күндүн тегереги болуп кетти. 40 күн, 45 күн болуп кетти. Так. Где-то 5-8 би же 5-7 би ушундай алынган да. Азыр мен сиздерге ушул машина по факту канчага турат? Калькуляторго салып эсептеп берейин. Где-то 5-7ге алынган болуш керек эле.
кошобуз. Буга кошобуз $2100. $10.450 турат экен. 2018-жылкы Sonata New Rise туугандар. $10.450. Анча-мынча краска болгон, алмашкан краска болгон гана детальдары бар, анан жасай турган детальдары дагы бар. Мондай анча-мынча нюанстары бар. Муну Ильич байке экөөбүз полностью сүрөтүнөн карап, сүйлөшүп, бул машинени негизи балдар табып берип, мен ошо байкебизге жөнөтүп, анан байкебиздин кичине көңүлүгө жакпай калып 3-4 күн туруп калды. 3-4 күндөн кийин, даже 1 жума болуш керек. 1 жумадан кийин анан Нур жана машина сатылы элекпи деп кайра анан ушуну баасыны түшүрүп алдык. Бир гана ошол жери, анан алдында да капотунда анча-мынча нюанстары бар. Ушундай туугандар, $10.450. $10.450 LF алабы азыр? Бишкектен, ала албайт, LF да ала албайсыздар. Sonata LF бар го? Ой, ооба, Hyundai Sonata LF да ала албайсыздар. Мынакей, 40 күн, 45 күндө келип калды. Эсчо продажада. Кызыккандар болсо мага WhatsAppка жазсаңыздар, ушу байкебиздин номерин беребиз. Так, кийинки автоунаабыз. Бул да Sonata New Rise. 2020-жылкы 2 объем заводской газ Талант деген акебиздики. 2 комплект ключ башында бар болчу. 2 комплект ключ тең бар. Бул жерде комплектация боюнча мен силерге айтып коеюн, анан ушул машинада канчага турган мен силерге эсептеп айтам. Бул жерде 5 ключевой доступ бар экен. Даже жанагы ручкасы да күйөт экен. Так, машинанын ички абалы боюнча буга дагы 2020 болсо деле химчистка керек. Кач. Так. 5 ключевой доступ бар экен. Так, ички салон боюнча таптаза, бирок таза. Поликтерни бияка алып коюптур, полный электропакет, кожаный сиденья, электропривод менен. Пробеги 217 000, монитор бар, задний вид камера бар, климат контроль бар, кондиционер бар, подогрев, обдув, водительский сиденье, подогрев передний пассажирский, эко режим бар, задний камера. Панелинде дагы мындай немеси менен экен, сонун экен. Кнопка старт-стоп бар экен. Даже кнопка старт-стоп бар. Анан потолоктору момдай жасалган. Даже ручкаларына чейин. Вообще сонун экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Так, бул машинанын дагы состояниясы жакшы экен. Талант байке, машинаңыз кут болсун. Азыр досу келтат. Досуга күлүштү тапшырабыз. Якта брокер акебиз документтерин эртең бүтүрүп берсе, выгрузканын акчасын берсиле, буюрса бүтөт. Так, эми бул машина боюнча эсептейин. 2020-ларды базарда көрүп атасыздар. 14 000, 15 000, $15.500 чейин. Так, машинени азыр мен силерге айтам. Бул жерде WhatsApp'та историябыз бар биздин сүйлөшкөн. Талант байкебизге канчага алганбыз? Мынакей. $7.300 алыныптыр. $7.300. Так, $7.300. Буга кошобуз доставканы плюс растаможкасыны. $12.900 турат экен. 2020-жылкы комплектациясы жакшы, 5 ключевой доступу бар, поворот повторительдер бар, задний вид камера, монитор, подогрев, обдув передний сиденья, кнопка старт-стоп, 2 комплекте ключ. Ушундай туугандар, мындай по факту алып караганда базар баасынан $2.000 болбоду дегенде $2.000 арзан алдырса болот. Эгерде сиздер дагы Кореядан же болбосо Дубайдан машина алдырууну көздөп жүргөн болсоңуздар, буюрса байланышка чыга бересиздер. Сиздерге дагы мындай жакшынакай машинелерди алып бергенге аракет кылабыз. Мындай мен өзүмдүн жеке принцибим бар. Эптеп эле алып бериш эмес, эптеп эле пихать этиш эмес, эптеп эле алып бере турган болгонубузда, мисалы мындай машинелер 6000ге дагы чыгат да Кореядан. Даже Дубайдан деле мен кече барып көрүп келдим. Ал жактан да колдон келишинче заказдарды алып, мен бул жакта иштерим чыгып калып келе бергенмин, калган заказдарды калтырып келгем. Эгер эптеп эле алып бере турган болсок, эптеп эле сиздердин $500 же болбосо Кореядан $300
акчаңыздарды как кызмат акы катары ала турган болсок, анда ошол заказдарды бир күндө алып таштаса дагы болот. Чем ал жакта биз өзүбүз расход болуп жүргөндөн көрө. Ушундай туугандар. Базарларга салыштырып көрө бересиздер. Буюрса, азыр Талант байкебиз дагы Москвада, Ильич байкебиз биякта Бишкекте эле, бирок инилери келиш керек, машинелерди тапшырабыз. Мүмкүн болсо WhatsApp группаларга таштап коюңуздар. Ийгилик барыңыздарга.